Жаш актерлор дагы бир жолу жаңы конушуңуздар кут болсун. Жеңишбек Токторбаев 22 артистке белек кылган батирлер мэриянын балансына өтүшү мүмкүн. Бүгүн 21 апрелде Ош шаардык кеңешинин 20-сессиясында артисттерге жана башка жарандарга берилген батирлер боюнча маселе каралды. Лицемер Шумкарбек Пайзиевдин айтымында мурда үйлөрү бузулган 67 жаран, 3 төрөгөн үй бүлөлөр, 23 театр артисти муниципалдык ипотекалык үйлөргө убактылуу жайгаштырылган. Азыркы бүгүнкү күндөгү күн тартибинде ал 67 жаранга же болгон жанагы 6 3 төрөгөнгө 23 жаранга бөлүп берүү боюнча күн тартибинде маселе жок, урматтуу депутаттар. Күн тартибинде маселе ошол ипотеканын үйүн умумиятын менчигине алуу боюнча. Бирок азыр бул батирлердин мыйзамдаштыруу маселеси жаралып, юридикалык тоскоолдуктар бар экени айтылды. Чечим кандай чыгат? Депутаттар ипотекалык үйлөрдү муниципалдык менчик башкармалыгынын балансына өткөрүү боюнча жобого өзгөртүү киргизүүнү колдошту. Эми 96 батир мэриянын карамагына өтөт. Андан кийин кимге, кандай шартта берилери комиссия аркылуу чечилет. Маанилүү жагдай. Бул өзгөртүү батирлерди дароо бөлүп берүү эмес, болгону аларды муниципалдык менчикке өткөрүү үчүн юридикалык негиз гана болот. Ошондой эле мэрия ипотекалык ишкананын чыгымын жер берүү жана башка механизмдер аркылуу жабууну пландап жатат. Бул тема боюнча оюңуз кандай? Комментарийге жазыңыз. Кандай